Кымбаттуу футзал сүйүүчүлөрү, бизде сонун жаңылык. Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясы футзал майрамын кайрадан жандандырат. Ош шаарынын жана Ош облусунун мыкты командалары Оштун биринчилик үчүн ат салышуу алдында турат. Командалар биринчи жана жогорку лигага бөлүнүп, ат салышмакчы. 16-чы ачык чемпионаттын жеңүүчүлөрүн сиздер менен чогуу аныктайлы. Башкы демөөрчү Ош мамлекеттик университети, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Саламат клиникасы, биздин өнөктөштөр Ленинг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Шарулубак агентствосы жана медиа өнөктөшүбүз Т-Медиа телеканалы. Кадырлуу спорт сүйүүчүлөрү, сиздерге кайрадан Ош футзал лигасынан салам жолдойбуз. Аты жөнүм Улукбек Сали уулу. Бүгүн Ош футзал лигасынын плей-офф баскычтарына чакан баяндама жасайбыз. Анда эмесе кеттик. Плей-офф баскычка тайпалык беттештерде 2 жана 3 орунда калган командалар чыгып келе алышты. Ал эми тайпалык беттештердин алдыңкы орундагы командалар түз жарым финалга жолдомолу болуп турат. Эң акыркы тайпада калган командалар турнир менен кош айтышкан. Ошондо плей-офф баскычка Большевик, Румс, Жапалак жана Шавкат командалары чыга алышты. Ошондо бизде Большевик менен Румс командалары плей-офф баскычта оюн көрсөтөт. Алгачкы беттеште дал ушул эки команда бүйүр кыздар оюнду чындыгында күйөрмандарга тартуулай алышты. Биринин артынан бири жооп голду жаратып олтуруп эсеп санарын 3-3-кө чейин жеткиришти. Негизги убакытта жеңүүчүнү табуу чындыгында кыйын болду. Андыктан пенальтилер сериясы бизге жардамга келет. Пенальтилер сериясында дагы биринен өтүп, бири гол жаратып олтуруп, 5тен ашык футболчулар соккуларды жолдогон, бирок эсеп саны дагы деле тең болуп турган. Бирок акыркы мүмкүнчүлүктү жокко чыгарган Румс командасы пенальтиден гол жарата алган эмес. Демек, жалпы пенальтилер сериясын кошкондогу эсеп 8-7 болуп, Большевик командасы жарым финалга жолдомону атаандаштан сууруп кетти. Мына сага ушундай кызыктуу беттеш, кийинки беттеш болсо Жапалак жана Шавкат командалары ортосунда болуп өтөт. Бул оюндун дагы эң кызыктуусу Өзбекстандан келген легионерлер эки командага бөлүнүп алып, бири-бири менен күч сынашышты. Плей-оффтун экинчи беттеши дагы биринчи оюндан кем болгон жок.
атаандаштар күчтүн баарын ушул оюнга жумшаган. Антпесе жарым финалга болгон жолдомону тарттырып жибергиши мүмкүн эле. Бирок спортто жеңүүчү бар, жеңилүүчү бар. Шавкат командасы бир упай артта калып, Жапалак командасын жарым финалга чыгарып жиберди. Ал эми өзү кийинки турнирлерге дагы да мыкты даярданып келүүгө бел байлады. Ошентип, жарым финал оюндарына Жапалак жана Большевик командалары чыкты. Алар алдыда күтүп турган Агростайл менен Кызыл Кыя командалары ортосунда беттеш курушат. Ушул келаткан бейшемби күнү жалпыңыздарды Шавкат спорт комплексинен күтүп калабыз. Футбол менен бирге болуңуздар, футбол сүйүңүздөр. Сиздердин кызматыңыздарда мен Улукбек Салиулу жана кесиптешим Актылек Оморбеков Чакан Ош футзал лигасына баяндама жасадык. Кымбаттуу футзал сүйүүчүлөрү, бизде сонун жаңылык. Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясы футзал майрамын кайрадан жандандырат. Ош шаарынын жана Ош облусунун мыкты командалары Оштун биринчилик үчүн ат салышуу алдында турат. Командалар биринчи жана жогорку лигага бөлүнүп, ат салышмакчы. 16-чы ачык чемпионаттын жеңүүчүлөрүн сиздер менен чогуу аныктайлы. Башкы демөөрчү Ош мамлекеттик университети, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Саламат клиникасы, биздин өнөктөштөр Ленинг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Шарулубак агентствосы жана медиа өнөктөшүбүз Т-медиа телеканалы.